Экинчи бап туткунда. Ак азуу күн сайын жаңы нерселерди үйрөнө турган болду. Энеси байлоодо отурганда айылды түрө кыдырып, ар нерсени иликтеп үйрөнүп, тажрыйба топтой берди. Ал кишилердин көнүмүш адаттарын тез эле өздөштүрдү, бирок мындай жакын тааныштык тоготпой калганга алып келген жок. Аларды канчалык көбүрөөк билген сайын алардын күч кубатына ошончолук көбүрөөк ынана берди. Кудайына акараат келтирип, өз колу менен курган алтарын уратканда адамдын жүрөгү сыздайт, ал эми карышкыр менен жапайы ит мындайды билбейт. Кудай эч качан чындыкка айланбаган кыялдын туманында жашап, айкөлдүк менен кудуретке эгедер элес болгон адамдардан айырмаланып, киши жаккан оттун боюнда жылынып отурган карышкыр менен жапайы ит Кудайынын жан дени бар экенин, мейкиндикте белгилүү бир орунду ээлеп, мезгил мыйзамына баш ийүү менен максатына жетээрин, өз парзын аткарарын билишет. Мындай Кудайга ишенүү үчүн көп деле аракеттин кереги жок. Ал ишенимден эч нерсе тайдыра албайт. Мындай Кудайдан эч кайда кете албайсың. Мына, ал кош аяктап турат. Колунда кармаган таягы бар, кудуреттүү, каардуу, ак көңүл. Анын сыры менен кудуретин үзүп алсаң, кадимкидей канага турган, жесең ар кандай эттен кем калбай турган кадимки дене каптап турат. Ак азуунуку да ушундай болду. Кишилер ага кадимки кудайлардай сезилди. Энеси Гичи сыяктуу эле алардын оозунан өз атын угаары менен аларга баш ийди. Чакырышса барчу, куушса каччу, коркутушса жерге жабыша калчу. Анткени алардын ар бир каалоосунун артында кудуреттүү күч болоор эле да. Ал соккулар менен таяктардан, учкан таштардан, ышкырып тийген камчылардан көрүнөр эле. Башка бардык иттер сыяктуу эле ак азуу да аларга таандык болчу. Анын аракети алардын буйругуна жараша болчу. Каалашса денесин жанчып, тебелеп, каалашса кечирип коюшмак. Бул сабакты ак азуу дароо эстеп калды. Бирок аны өздөштүрүш кыйын болду. Анткени кадам сайын дуушар болгон нерселерге табияты көчөлүп каршы болду. Бирок көнүп кетиш кыйын. Ыңгайсыз болгону менен өзү да билип билбей жаңы турмуштун жыргалы да бар экенин түшүнө баштады. Ал өз тагдырын алардын колуна тапшырып, жан сактоо жоопкерчилигинен кутулду. Ушунун өзү эле ал үчүн сыйлык болчу. Анткени жалгыз тургандан көрө башкага сүйөнүп турган дайыма жеңил болот. Бирок мунун баары бир эле күндө болгон жок. Кишиге дароо эле баш оту менен берилип кетүү мүмкүн эмес. Ак азуу ата бабаларынын мурасынан баш тарта алган жок. Жапайы түндүктү унута алган жок. Кээ күндөрү токойго барып, алыска азгырган үндөргө кулак түрүп тура берчү. Кайра тынчы кетип, кооптонуп келчү да акырын аянычтуу кыңшылап Гичинин жанына жата кетет да, анын тумшугун элпек тили менен эпилдетип жалап кирет. Ак азуу индеец айылдын турмушун тез эле өздөштүрдү. Эт менен балык бергенде чоң иттер кандай ач көз, адилетсиз болоорун көрдү. Эркектер адилеттүү, балдар ташбоор болоорун билди. Ал эми аялдар боорукер болот экен. Алардан бир кесим эт же сөөк алса болот. Күчүктөрдүн энелери менен бир-эки кабышкандан кийин ак азуу бул жез кемпирлерге тийишпей эле койгон оң деп калды. Бирок баарынан да Лип-Липтин азабы өттү. Ал уулуураак жана күчтүүрөөк болчу. Ак азуу аны менен кармашкандан каччу эмес, бирок дайым жеңилип калчу. Душманы өзүнөн өтө эле чоң эле. Лип-Лип анын артынан түшүп алды. Энесинен мындайраак болсо эле тиги пайда боло калат да артынан ээрчип, тийишип, жакын жерде киши болбосо кармаша кетчү. Ал мындай кармаштардан ырахат алчу, анткени дайыма жеңип чыкчу. Бирок ага жашоонун жыргалы болгон нерсе ак азуу үчүн азап эле. Бирок ак азууну коркутуш да оңой эмес болчу. Дайыма жеңилсе да баш берчү эмес. Бирок мунун таасири болду. Ал каардуу болуп, түн тартып кетти. Ал карышкыр катары башынан эле каардуу болчу, бирок жанагы тынымсыз куугунтук аны ого бетер күчөтүп жиберди. Баягы балалыгын, ак көңүлдүгүн, оюн караактыгын тышка чыгара албай жүрдү. Ал курбулары менен эч качан ойночу, алышчу эмес, анткени Лип-Лип жолотчу эмес. Ак азуу күчүктөргө аралашары менен Лип-Лип келе калып алыша кетчү да акыры кууп жиберчү. Ушундан улам ак азуунун күчүктүк кыялы дээрлик жоголуп, өз курагынан алда канча улуураак көрүнүп калды. Ал кулундай туйлаган күч кубатын оюндан чыгара албай,
түнт тартып, бирок акылы өсүп жатты. Ал куулукту үйрөндү, ал эми баарын ойлонуштурганга убакыт кенен эле. Иттерге тамак бергенде өз үлүшүн алганга тоскоолдук кылышкандыктан ашкан оору болуп чыкты. Жан багыш керек эле. Ак аазу тамакты ушунчалык кыылдат уурдагандыктан индеец аялдардын башына келген балекет болду. Ал бүт айылды шимшип кыдырып, баарын көрүп, баарын укчу. Жагдайга жараша аракет кылып, баягы кас душманын көргөндө жаа бою каччу. Куугунтук башталган күндөрү эле ал кас душманын сызга отургузуп, жыргап өч алды. Ал Лип-Липти баягы кичи иттерди азгырып, кишилерден алыстатып барып, карышкырларга салып берген ыкма менен алдап барып, каардуу кичиге салып берди. Лип-Липтен качып, бирок түз качпай вигвамдардан аралай качты. Ал жакшы чуркачу, өзү менен тең күчүктөрдөн, ал турсун Лип-Липтен да кыйын чуркачу. Бирок бул жолу да көп ашыкпай, Лип-Липти бир секиримге чейин жакын кое берип келатты. Ак азууну кызый кууп, такымдап калган Лип-Лип баарын унутуп койду. Эсине келе түшкөндө кеч болуп калган эле. Вигвамды айлана берип, учкан бойдон байлоодо жаткан кичиге кабылды. Коркконунан каңшылап ийди. Кичи байлоодо болгону менен андан кутулуш оңой эмес болуп чыкты. Качып кетпесин деп дароо жерге жыкты да денесине тиштерин матырды. Лип-Лип акыры тоголонуп кетип кутулду. Жүнү саксайып, жан дени сыздап ооруп турду. Кичинин тиши тийген жерлердеги жүндөрү салбырайт. Анан оозун араандай ачып, күчүк чөсүнөн уулуп уңшуп ийди. Бирок ак аазу аны улута койгон жок. Качырып барып, душманын арткы буттан алып кетти. Лип-Липке алышмак кайда, качып берди. Тиги болсо артынан сая түшүп, вигвамына жеткенче кууп барды. Индеец аялдар ажыратып калышты. Жаалданып, кутуруп кеткен ак аазу мөндүрдө жааган таштардан улам гана кетүүгө аргасыз болду. Боз кемчет эми кача койбос деп кичинин байлоодон бошоткон күн да келди. Ак аазу энесинин бошотулганына абдан сүйүндү. Энесин жан алы койбой сүйүнүп ээрчип, айылды кыдырып жүрдү. Эми Лип-Лип да жакын жолой албай калды. Ал турсун ак аазу төгүн түктөйтүп ыркырап барганда да даап алыша алган жок. Ал өзү жинде эмес болгондуктан азыр кое туруп, ак аазуудан жалгыз жолукканда өч алайын деп чечти. Ошол күнү кичи менен ак аазу айыл четиндеги токойго барышты. Ак аазу энесин акырындап азгырып баратты. Ал токойдун четине жетип токтобой калганда, андан ары алып кеткенге аракет кылды. Баягы өзөн, үңкүр, бейпил токой ак аазууну чакырып жатты. Ал болсо энеси менен кеткиси келип турду. Бир аз бара түшүп токтоду да артын карады. Энеси кыймылсыз турду. Ак аазу кыңшылап ойноп, бадалдарды аралай чуркап, бир маалда кайрылып келип, энесинин тумшугун жалады да кайра ойноктоп чуркап кетти. Бирок ал дагы эле кыймылсыз тура берди. Ак аазу токтой калып, энесин карады. Анын айылды кыйла карап турганын көрүп, жанагы пайда боло калган өжөрлүгү менен чыдамсыздыгы жок болуп баратканын сезди. Алыскы мейкиндик чакырып турду. Муну энеси да туйду. Бирок ал башка бир чакырыкты, от менен кишилердин чакырыгын даанаараак угуп жатты. Бардык жаныбарлардын ичинен бул чакырыкка карышкыр менен жапайы ит гана жооп берет. Анткени бул экөө бир тууган. Кичи бурулду да акырын айылга карай жээлип жөнөдү. Айыл аны байлоодон катуураак кармап турду. Кудайлар көзгө көрүнбөгөн сырдуу жолдор менен канчык карышкырга ээлик кылып кое бербей турушту. Ак аазу кайыңдын көлөкөсүнө отура калып кыңшылап ийди. Кайың жыттанып, аба токойдун жыпар жыттарына толуп, туткундан мурунку эркин жашоону эсине салып турду. Бирок ак аазу кичинекей бир күчүк болгондуктан ага жапайы түндүктүн же кишинин чакырыгына караганда энесинин чакырыгы даанаараак угулуп жатты. Ал энесине таянып үйрөнгөн. Көз карандысыздык али алдыда болчу. Ак аазу ордунан турду да көңүлсүз айылды көздөй жөнөдү. Бирок жолдо бир-эки жолу токтоп, токойдон келип жаткан чакырыкка кулак төшөдү. Жапайы түндүктө эне бала көпкө чогуу жашабайт, бирок кишилер кээде аны ан сайын кыскартып жиберишет. Ак аазунуку да ушундай болду. Боз кемчет үч бүркүт деген индеецке карыз болчу. Ал болсо Маккензи дарыясы менен жогору жактагы чоң кул көлгө кетип бараткан. Бир кыркым кызыл кездеме аюунун териси, 20 патрон анан кичи карызды төлөгөнгө кетти.
Ак азуу 3 бүркүттүн кичини кайыкка салып жатканын көрүп, артынан түшкүсү келди. 3 бүркүт аны жээкке чыгара урду. Кайык узай берди. Ак азуу сууга секирип, боз кемчеттин кыйкырыгына кулак салбай артынан сүзүп жөнөдү. Ал кишинин үнүн да тоготподу, анткени энесинен ажыроодон ушунчалык корккон эле. Бирок кудайлар өздөрүнө баш ийгенге көйгөндүктөн каарданган боз кемчет кайык менен ак азуунун артынан түштү. Качкынга жетип жаалдан кармап суудан алып чыкты да бир колу менен кармап алып сабай баштады. Катуу сабады. Колу оор болчу, соккусу да таамай болуп, үстөгө босток тийип жатты. Туш-туш тараптан тийип жаткан соккуулардан улам ак азуу бузук маятниктей ары бери бултаңдап жатты. Ар түркүн сезимдер келип жатты. Адегенде таң калып, анан корко баштады да акырында каңшылап жиберди. Бирок дароо жалы келди. Эркин табияты кылгылык тыгылды. Оозун араандай ачып, каарданган Кудайга тике карап аркырады. Кудай ого бетер жинденди. Соккуулар ан сайын күчөп, денесин ого бетер оорута баштады. Боз кемчет ак азууну тынбай сабай берди. Тиги болсо тынымсыз ыркырай берди. Экөөнүн бири жеңилиш керек болчу. Акырында ак азуу жеңилип берди. Ал кайра коркуп калды. Киши аны өмүрүндө биринчи жолу чындап сабады. Азыркы менен салыштырганда кокустан тийген таяктар, таштар эркелеткендей болуп калды. Ал азыр жеңилип, кыңшылап уулуп жатты. Адегенде сабаган сайын каңшылай бийип жатса, бара-бара соккулардын ыргагына шайкеш келген уулган үнгө айланды. Акыры боз кемчет оң колун ылдый түшүрдү. Ак азуу абада чүпүрөктөй асылып кыңшылап турду. Ээси буга ыраазы болду окшойт. Кайыктын түбүнө ыргытып койду. Кайыкты агым бир топ ылдый алып кетип калган эле. Боз кемчет калакты алып шилеп кирди. Ак азуу ага жолту болуп жатты. Тиги аны жини келип тээп жиберди. Ушул учурда баягы эркин табияты үстөмдүк кылып кетти да тигинин макайсын кийген бутуна тишин батырды. Эми мурунку сабаган кеп болбой калды. Боз кемчеттин каарын көргөн ак азуунун жүрөгү түшүп калды. Бул жолу боз кемчет аны оор калак менен сабады. Ал кичинекей денесинин соо жери жок кайыктын түбүндө жатты. Боз кемчет аны буту менен дагы бир жолу тээп жиберди. Бул жолу ал кайра бутуна асылган жок. Ал туткундуктун экинчи сабагын алды. Эч качан эч кандай жагдайда Кудайдын өз ээңдин денесине тиш салууга болбойт. Кудайдын денеси ыйык. Ак азуу сыяктуулар аны тиш тийгизип булгаганга даабайт. Бул эч качан кечирим берилбей турган оор, коркунучтуу күнөө болуп эсептелет. Кайык жээкке келип токтоду. Бирок ак азуу боз кемчеттин буйругун күтүп, каңшылап кайыктын түбүндө жата берди. Ал ак азууну алып туруп жээкке ыргытып жиберди эле, учуп барып жерге капталы менен былч дей түштү. Бүткөн бою калтырап титиреп араң турду да кыңшылап ийди. Жээктен баарын карап турган Леплеп атырылып келип баса калды да тиштерин матырды. Ак азуу алы кетип калгандыктан коргоно да алган жок. Боз кемчет келип Леплепти тепти эле, ал бир топ жерге учуп барып түштү. Мынтпегенде ак азуу оңбой калмак. Бул кишинин адилеттүүлүгү эле. Ак азуу бүткөн бою сыздап турду. Коркуп жатса да кишиге ыраазы болбой кое албады. Ал боз кемчеттин артынан ээрчип вигвамына барды. Ошондон баштап жазалоо Кудайлардын иши экенин, аларга баш ийген жаныбарлар андай кыла албай тургандыгын түшүнүп калды. Ошол түнү айыл тынчыганда ак азуу энесин эстеп куса болду. Ал ушунчалык катуу куса болгондуктан боз кемчетти ойготуп ийип, андан таяк жеди. Ушундан кийин ал кишилер турганда ичинен куса болуп, токойго барганда гана каалашынча уулуй турган болду. Ушул мезгилде ал баягы үңкүр менен өзөнгө чакырган үндү ээрчип кетип калышы мүмкүн эле. Бирок аны энесинин элеси кармап турду. Мүмкүн ал кишилер аңчылыктан кайткан сыяктуу айылга кайра келип калар. Ошентип ак азуу кичини күтүп туткунда калып калды. Бирок туткундагы жашоо андай деле жаман эмес болчу. Мында кызык нерселер көп болчу. Дайыма бир окуя келип турчу. Кудайлардын таң каларлык жоруктары түгөнчү эмес. Ак азуу болсо баарын билгенге дилгир эле. Мындан тышкары ал боз кемчет менен тил табышып алды. Андан тил алып айтканды так аткарууну талап кылышчу. Ал муну өздөштүргөн соң Кудайлар ачууланбай, урбай калышты. Кээде боз кемчет ага өзү бир кесим эт ыргытып, жеп бүткөнчө башка иттерди жолотпой турчу. Ушул бир кесим эт ал үчүн абдан кымбат эле.
Ал эмнегедир аялдардын колунан алган 10 кесиметтен да кымбатыраак болчу. Боз кемчет ак азууну бир да жолу сылап эркелеткен жок. Мүмкүн анын колу оор, мүмкүн анын адилеттүүлүгү менен күч кубаты. Мүмкүн ушунун баары таасир этеби, ким билсин. Айтор ак азуу өзүнүн түн кожоюнуна берилип баратты. Кандайдыр бир чыккынчы күчтөр билинбестен ак азууну туткундун жиби менен чырмап, таяк же муштум сыяктуу таасир эте баштады. Илгертен карышкырларды кишинин отуна алып келген инстинкт тез өөрчүйт. Ал ак азууда да өнүгүп келатты. Азыркы жашоосунда кайгы капа көп болгону менен айыл ага барган сайын кымбат боло баштады. Бирок ал өзү муну сезген да жок. Ал кичине эстеп куса болуп келип калар деп үмүт кылып, мурунку эркин жашоосун эңсеп жүрдү. 3 бап. Азгын. Лип-липтин азабынан ак азуу табиатта боло тургандан да алдаганча тажал, каардуулук албетте ага мүнөздүү нерсе болчу. Бирок ал азыр чектен чыгып кетти. Анын жаман экенин кишилер да билип калышты. Айылда иттер ажылда үрүп, талашып кетсе же этин уурдаткан аялдардын чыйылдап калса, мунун себепкери ак азуу экенин эч ким шектенчү эмес. Кишилер эмне үчүн мындай болуп жатканын териштиргенге аракет да кылышкан жок. Алар натыйжасын гана көрүшчү. Ал эми натыйжа болсо жаман эле. Ак азуу алдамчы, ууру жана уруштун баарын баштаган чаарбаш катары белгилүү болчу. Жини келген индеец аялдар аны карышкыр дешип, бир күнү арка мойну алдында калат деп коркутушчу. Тиги болсо мунун баарын угуп, байкап, таяктан же таштан буйтап кеткенге даяр болуп турчу. Ак азуу өзүн айылдын тургундарынын арасынан азгын сезип калды. Жаш иттердин баары лип-липти туурашчу. Ак азуу менен алардын ортосунда кандайдыр бир айырмачылык бар болчу. Сыягы алар анын жапайы экенин сезип, ит менен карышкырдын ортосунда дайыма боло турган инстинкт түрүндөгү кастык пайда болсо керек. Кандай болсо да алар лип-липке кошулушту. Ак азууга каршы согуш жарыялаган иттердин да аны уланта берүү үчүн олуттуу себептери бар эле. Алардын баары анын курч тиштери менен таанышып чыгышты. Калыстык үчүн айтып коюш керек, ал тигилерге 2 эсе кылып жооп кайтарчу. Жекеме жекеге чыкса, ал көп иттерди коймок эмес. Бирок мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Кармаш башталар менен эле айылдын жаш иттери чогула калып, ак азууну талап кетишчү. Иттердин үйүрү менен кармашып жүрүп, ал 2 маанилүү нерсени үйрөндү. Үйүрдөн дароо качып бир душман менен калыш керек да, аны мүмкүн болушунча тезирээк жана көбүрөөк жарадар кылыш керек. Туш тараптан кол салган душмандарга туруштук берип, жыгылбай туруу жанды сактап калуу деген сөз эле. Ошондуктан ак азуу бул өнөрдү мыкты үйрөндү. Ал мышка окшоп эч качан жыгылчу эмес. Ал турсун чоң иттер жөөлөп келгенде артка секирип, буйтай коюп жыгылбастан бекем турчу. Иттердин уруш алдындагы бир жөрөлгөсү бар. Алар ыркырап, түгү тик туруп, ары бери бирин-бири тооруп басышат. Ак азуу мунусу жок эле баштайчу. Анткени кичине кечеңдесе эле жаш иттердин баары чогула калчу. Ишти дароо бүтүрүш керек да качыш керек. Ошентип ал өз ниетин билдирбегенге үйрөндү. Душманына капыстан кол салып, тиштеп, үзүп жулуп алат. Анын даяр болушун күтүп отурбайт. Ошентип отуруп тез жана оор жарадар кылганды үйрөнүп алды. Мындан тышкары ак азуу душманга элебей турганда капыстан кол салуунун маанилүү экенин аңдады. Ал өзүнө келгенге чейин ийинин алжайта тиштеп, кулагын жара чайнап койсоң, иштин жарымы бүткөн болот. Анын үстүнө элебей турган итти жыгып алуу оңой. Жыгылган соң анын эң таалуу жери мойну ачык калат. Ак азуу бул жерди жакшы билчү. Бул карышкырлардын көптөгөн муундары аркылуу келип жеткен билим эле. Анын кол салгандагы ыкмасы мындай эле. Биринчиден, жалгыз жүргөн итти тапчу. Экинчиден, көтөөсүз кол салып жыкчу. Үчүнчүдөн, тамактан алчу. Ак азуу али жаш болгондуктан али каты элек жаагынан өлтүргөнгө чамасы жетчү эмес. Бирок айылдагы көп күчүктөрдүн тамагында анын тиштеринин издери бар болчу. Бирок баары бир жолу душмандарынын бирин токойдон кармап алып, тамактан алды да өлтүрүп койду. Кечинде айыл ызы-чуу түшүп калды. Анын жоругу белгилүү болуп, кабар өлгөн иттин ээсине жетти. Аялдар ак азуунун ууру экенин айтып ызылдап чыгышты.
Боз кемчеттин эшигинин алдына элчи угулуп калды. Бирок ал кылмышкер отурган вигвамынын эшигин бекем жаап, аны уурулаштарынын колуна салып берүүдөн баш тартты. Ак азууну кишилер да, иттер да жек көрүп калышты. Бул мезгилде ага тынчтык беришкен жок. Ар бир ит ага тишин кайрап, ар бир киши аны уруп жүрдү. Туугандары ыркырап, кудайлар болсо каргап шилеп, таш менен каршы алып жүрүштү. Ал дайыма сак болуп, мүнөт сайын кол салганга, чабуулду кайтарганга же буйтай койгонго даяр болуп жүрдү. Чагылгандай тез кыймылдап, дароо кол салып же дароо артка кетчү. Ыркыраганга келе турган болсок, ал айылдагы бардык чоң кичине иттерден коркунучтуураак ыркырачу. Ыркыроонун максаты душманды эскертүү же коркутуу. Анан калса аны кайдан качан пайдаланышты да билиш керек. Ак азуу муну билчү. Болгон каарын, ачуусун төгүп ыркырачу. Титиреген таноолору, тик турган жүнү, тиштеринин арасындагы жылаандай соймоңдогон кызыл тили, жапырылган кулактары, калтыраган эриндери, ар сайган тиштери көп иттердин демин өчүрчү. Ак азууга капыстан кол салышканда көз ачып жумганча баарын ойлонуштура койчу. Бирок бул тыным көп учурда бир топко созулуп, душманы кармаштан баш тартчу. Ак азуу ушинтип ыркыраганда ал турсун чоң иттерди да аялбай тынч кетип калышчу. Аны үйүрдөн кууп, ага каршы согуш жарыялаган жаш иттер эми балекетке кабылышты. Алар эми үйүрү менен гана жүрүп, жалгыз жарым жүрө албай калышты. Ак азуу буга жол берген жок. Анын аңдыганынан корккон жаш иттер жалгыз жүрө алчу эмес. Лип-липтен башкасы коркунучтуу душмандан биригип коргонуу үчүн үйүр менен жүргөнгө аргасыз болуп калышты. Дарыя жака жалгыз барган күчүк же өлчү, же буктурмадан чыгып калган бөлтүрүктү көрүп каңшылдап, айылды башына көтөрчү. Бирок ак азуу жаш иттер үйүр болуп жүрүш керек экенин түшүнгөндөн кийин да алардан өч ала берди. Ал тигилерди аңдып туруп жалгыз калганда кол салчу. Алар болсо үйүрү менен жабылышчу. Ак азууну көрөр менен жабылып кууп калышчу. Мындайда күлүктүгүнөн гана кутулуп кетер эле. Бирок кызып кетип, өтө алдыга кеткен иттин шору катчу. Ак азуу дароо бурулуп, үйүрдүн алдында келаткан итке кол салчу. Мындай учурлар көп болчу. Анткени куугундун кызыгына кирген иттер баарын унутуп калышчу. Ал эми ак азуу токтолугун эч качан жоготчу эмес. Улам артын карап коюп, бурула калып, тең туштарынан өтө алдыга келаткан куугунчуну баса калууга даяр болуп кете берчү. Жаш иттер дайыма ойногусу келип турат. Душмандары согушту ушинтип кызыктуу оюнга айландыруу менен анын ушул кумарын кандырышчу. Ошентип ак азууга аңчылык кылуу алардын сүйүктүү оюнуна айланды. Бирок бул оюн тамаша эмес эле. Кээде ал өтө опурталдуу болчу. Ал эми алдына ит салбаган ак азуу тобокелге салгандан коркчу эмес. Энесин кайра келип калар деп бүтүп жүргөн маалда иттердин үйүрүн токойго көп азгырып барчу. Иттер ага жете алчу эмес. Ак азуу ызылдап үргөнүнөн, уулгандарынан алардын кайсы жерде экенин билип турчу. Өзү болсо баягы ата-энесинин бөрү желишине салып, токойдун ичи менен көлөкө сыяктуу шырп алдырбай кете берчү. Анын үстүнө жапайы түндүккө иттерге караганда жакыныраак болуп, анын сырларын жакшыраак түшүнчү. Ал көбүнчө мындай амал кылчу. Өзөндөн кечип өтүп, изин жашырып койчу да, таппай калган куугунчуларынын айласы кетип үргөндөрүн угуп, чытырман токойдо жата берчү. Кандаштары да, кишилер да жек көргөн, баары менен касташкан ак азуу тез, бирок бир жактуу болуп өсүп келатты. Мындай жашоодо ак көңүлдүк, жакындык сыяктуу нерселер болушу мүмкүн эмес эле. Мындай нерселерди ал билчү да эмес. Күчтүүгө башый, алсызды эз. Анын билген мыйзамы ушул болчу. Боз кемчет Кудай, ал күчтүү, ошондуктан ак азуу ага башыйчу. Ал эми өзүнөн жашыраак, кичирээк иттер чабал болгондуктан аларды жок кылыш керек. Анда көп учурда өмүрүндө коркунучтуу удурган опурталдуу коркунучтарга каршы турууга жардам бере турган сапаттар өсүп жатты. Арык, жип сыяктуу ийилчээк денесинен темирдей булчуңдары байкалып турчу. Шамдагайлык, куулук жагынан ага эч ким теңеле алчу эмес. Күлүктүгү жагынан алдына ит салчу эмес. Бардык иттерге караганда чыдамкайраак, кардуураак, катаалыраак жана акылдуураак болчу. Жана кармашканда аяоо дегенди билчү эмес. Ал ушундай болушу керек эле.
Антпесе өзү туш болгон мындай кас чөйрөдө жашап кете алмак эмес.